Разаковда башаламан соода токтотулуп, мыйзамдуу шарт түзүлдү. Разаков шаарында Дадасиян көчөсүндөгү мыйзамсыз соода түйүндөрү жоюлуп, ишкерлер эски мал базар аймагына көчүрүлдү. Бул кадам шаар көркүн сактап, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого багытталды. Ишкерлер үчүн жаңы жерде соода кылуу ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жарандарга мыйзамсыз соодадан алыс болуп, соода иштерин атайын белгиленген аймакта жүргүзүү эскертилди. Разаков шаарынын коноктору жана ишмерлери бүгүн Разаков шаар мэриясы тарабынан жана ички иштер бөлүмү, майы кызматкерлери, СЭС кызматкерлери менен чогуу Разаков Баткен автожолунун жолун жээгинде мыйзамсыз саткан ишмерлерди атайын жай бөлдүрүп, Разаков шаарынын ичинде эски мал базарга жай кылынды. Ишмерлер менен сүйлөшүп, буякта атайын жай кылып, өзүнүн суу, камера коопсуздугу, ажатканасы бүт шарты менен болду. Ушул жака кирип, мыйзамдуу ишмердик жүргүзүүңүздү суранып кетебиз. Жолду боюнда соода саттыкка тыюу салынган.